ар күн сайын 30 күн бою шамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Аллах Таала аламдардын жаратуучусу, аламдардын эсеп кысабын алуучу, биздин акыреттеги ишибиздин да эсебин алуучу. Бул жашоодо да биздин ар бир көз ирмебизди, ар бир аракетибизди, кыймылыбызды көзөмөлдөөчү, биздин жашообузга жакшылык ыроолоочу, пендесин сүйүүчү зат, ага биз да аны сүйүүчү пенделери катары чексиз мактоолор айтабыз. Жана ушул жашоодо биздин жашообузду нурланткан, бизге жашообузга шаң берген, шык берген, бизди жетелеген, үйрөткөн көсөмүбүз пайгамбарыбыз Хазіреті Мұхаммад саллаллаху алейхи саламға салаваттар айтады. Андан соң, салам алейкум, урматтуу Кыргызстан. Назарыңыздарда кайрадан мен Мыктыбек Арыстанбек 5-каналда түз эфирде Орозодо 30 күн долбоору менен. Бүгүн мына Абу дегенче Орозонун белинен өттүк. Кандай аянычтуу болбосун, убакыт деген убакыт, өзүнө жараша мыйзам ченемдүүлүктөрү бар. Бирок биз ошого карабай, ар күнү сиздер менен жолугушуудабыз. Жана жөн гана жолугушпастан сиздерге ар күнү бир кызыктуу адамдарды алып келип, алар менен сиздерге кызык болгон, а балким пайдалуу болгон маектерди уюштуруп, а балким табылбай жүргөн суроолорго жооп таап аткандырбыз. Балким биздин көрсөтүүлөрдөн кийин албетте кандайдыр бир жаңы ойлорго, пикирлерге силерде бир шык пайда болуп аткандыр. Муну али келечек көрсөтөт. Эмнеге? Рамазан бул ойлордун уюткусу пайда боло турган ай. Мына ушул айда келечектеги 11 айда кылына турган иштин бардыгын ушул айда биз пландаштырабыз, ушул айда биз белгилейбиз жана дуа кылабыз. Аллахым ушул иштерге өзүң жакшы натыйжа бергин, эмики Рамазанда ушунун жыйынтыгын алалы деп. Анда көп сүйлөбөйүн, ишти баштайлы. Бүгүн да менде конокто эки керемет инсан. Бири мен аябай сыйлаган, таң берген. Мен ушул кишини көргөн сайын, ушул кишинин үнүн уккан сайын шыктанам. Бизде эрдик, подвиг фондусунун негиздөөчүсү жана демилгечиси, кыймылдаткычы Каныбек эке Мырзаканов отурат. Салам алейкум, Каныбек эке. Алейкум ассалам. Кандай ден соолуктарыңыз? Кудайга шүгүр. Орозоңуз кабыл болсун, Каныбек эке. Рахмат бирге болсун. Көрүшпөгөнүбүзгө да бир канча убакыт болду, бирок мен сизди таап алдым баары бир. Менин коңгуроомо жооп берип келгениңизге Аллах сизге ыраазы болсун. Ар бир кадамдарыңызга береке берсин. Бирге болсун. Мыктыбек мырза, мен да абдан ыраазымын. Сиз баягы жигиттик мырзалык сөзүңүзгө туруп, Кыргыз радиосуна берген убактыңызды муну аткарып атасыз. Мен сизди чакырам программага дегиңиз эле. Мен сиздин үйүңүздү укканда абдан кубандым. Мына бүгүн Кыргыз элине чыгып берди өз оюңуз менен билишкөнү улуу Рамазан айында чоң мүмкүнчүлүк болуп турат. Ошон үчүн мен программаны баштап сизге чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат эке. Өзү мен дайым эле чакырам дейм, бирок ушу жөн жүрбөйм да, анан иштен айдап ийишет, же кетип калам, бошотуп атып, сизге берген одадан бери 2 жыл өтүп кетти окшойт. Ошондой эле биздин экинчи коногубуз, бул жигитти да мен сыйлайм. Бул жигит жөн жүрбөгөн жигит. Ушу адамдардын жүрөгүнө кирип, адамдардын жүрөгүндөгү ушу сезимин ойготуп, жана ошо аздектеп жүргөн, бапестеп жүргөн бир сезимдерин өзүнө алган жигит. Абибулла бүгүн бизде конокто. Элим барсыңбы фондусунун Абибулла Арзыкулов, Элим барсыңбы кайрымдуулук фондусунун негиздөөчүсү, ишин алып баруучусу ошо жигит. Салам алейкум, Абибулла. Орозоң кабыл болсун иним. Чоң рахмат. Үй бүлөңө Аллах Таала тынчтык берсин. Мен чакыруума келгениңе мен аябай кубанычтамын. Биз да кубанычтабыз, ушунчалык убакыт таап чакырганыңызга. Аллах ыраазы болсун. Анда биздин ушу көрсөтүүнүн салты бар. Каныбек эке, 1 мүнөткө ылайык убакыт, сиздер ушу эркин микрофон эли журт менен саламдашып алыңыздар. Эл менен. Эл менен. Урматтуу Кыргыз эли, мына башында айткандай эле мен абдан чоң ыраазымын бүгүн ушу Мыктыбек мырзанын автордук программасына силер менен жолугушуп отурганыма. Баарыңар да орозо кармагандар, орозоңор кабыл болсун. Деги эле Кыргыз элибизде, Кыргыз мамлекетибизде тынччылык болсун. Биздин ишке байланыштуу биз согуш менен, согуш темасына көбүрөөк жумуш кылабыз. Кыргызстанда согуш болбосун, ар дайым тынччылык болсун. Амин, айтканыңыз келсин эке. Урматтуу мекендештер, Кыргыз эли, баарыңыздарды ушул Орозо айы менен куттуктайбыз. Өзгөчө бүгүн Мыктыбек агайыбыз ушул өзүнүн жеке
ушул телевидение аркылуу жалпы жакшылыктарыны таркатып, ушул аркылуу дагы көптөгөн инсандардын арасында түнөк табып келет. Ошо сиздин чакырууңузду дагы биз дагы колубуздан келишинче сыймыктануу менен келип отурабыз. Барыңыздар менен Орозо айы менен куттуктайбыз. Аллах разы болсын. Карабек экөөбүз телевизордон, радиодон таанышканбыз. Тагыраак айтканда, мен ушу 2006 жылдары бейм. Кыргыз радиосунда иштеп, мен кээде ошо өзүм да эстейм да, көрсөм мен радиодо, телевизордо, телевидениеде жана жазмада да бир убакта иштеген журналист экенмин. Көрсөм ошондо макалаларым чыкчу, радиодо да чыкчумун, теледен да чыкчумун. Ошондо мен сиздин үнүңүздү дайым укчумун. Ушу бир да уктуруу калчу эмес, сиз коңгуроо кылбаган. Аябай активдүү радио угуучу болчусуз. Кийин анан экөөбүз да жолугушуп да калдык. Азыр да радиого катышасызбы, ушундай активдүүсүзбү? Сөз катышам сизге дегенде пассив болгонго эч кандай укук жок дегендейчи, бир мекен жашагандан өлкөбүздө эмне болуп атса, сөзсүз түрдө ар бир адам өзүнүн салымын кош керек. Радио деген нерсе эми менин ден соолугумда байланыштуу, мен кырсык болуп ушинтип кичине көз көрбөй калды эле. Анан бул радио деген бул мост, көпүрө да. Ошондуктан мен ар дайым ошо радио журналисттерине чоң ыраазымын. Анан эми телевизордон көрсөтүүнү көрө албагандан кийин бирок кызыктуу программа сууп калабыз. Азыркыда мына 5-каналда силердин элге кызмат кылып атпайсыңарбы? Именно ошо Рамазан 30 күн деп программа кылып атасыңар. Бул да жакшы нерсе, бирок мен көбүнчө өзүңүз айткандай радиодо эч качан калбайм. Сиз мамлекеттик радиону гана угасызбы же башкалары дагы? Жок, мен мамлекеттик радиону бир эле мамлекеттик радиону уга турган болсоң, анда көп туура эмес иштерге кетип калабыз да. Мамлекет ысмага таарынбасын. Мамлекет сатып убакта туура эмес жолго барып, элге туура эмес дагы маалыматтарды берип атат. Ошондуктан мен суранат элем мамлекет башчыларынан, мындай Кыргызстан эркин мамлекет болгондон кийин, эркин эл болгондон кийин журналисттер эркин болуш керек дагы. Мамлекеттик деген телевидение, радиолор мындай чындыкты эки жакты чагыларга аракет кылыш керек. Мен ошон үчүн башка дагы маалыматтарды алам. Сөзүңүз калчап, анан түшүнөсүз. Сөз түрдө. Бүгүн коомдо абал кандай? Каныбек эке, ошо биздин электрондук массалык маалымат каражаттары тарабынан кандай берилип атат деп ойлойсуз? Ошо мен айтайын дегеним, кандай абал өзү ошо радиодон абалды кандай берет? Кандай деп түшүнөсүз? Эми Мыктыбек мырза мындай да, сиз жана башында жакшы айтып кеттиңиз да, мен бир жерде иштебейм, айрым учурда мени башка чыгарып жиберишет, ана минтет деп эдиңизби? Эми сиз тамаша катары айттыңыз, бирок тамашанын чындыгы бар. Мен жана айтканым ошол, биз Кыргыз мамлекети демократиялык жолду тандап алгандан кийин, эркиндик жолун тандап алгандан кийин, демек биздин массалык маалымат каражаттары эркин болуш керек. Элге чындык жетиш керек. А чындыкты ким жеткирет? Чындык мына силерге окшогон журналисттер жеткирет. Эми ошо ар бир журналисттин колунан келе бербейт. Өзүнүн жеке оюн, жеке гана өзүн гана ойлогон журналисттер бар. Жанагы кызмат кылып, лаппай деп чуркап жүргөндөрчү. Мына элге андай кылган болбойт. Мамлекет чын менен алдыга үстүндөй турган болсок, анда ар дайым чындыкты айтып туруш керек. А чындык кайсы жерде? Мына бүгүн биз Кудайда отурабыз жерде. Улуу Рамазан айында отурабыз. Жалаң жакшы сөздөр айтылат, чындык айтылат. Коомдо адилеттик жана калыстык болуш керек. Ошо калыстык адилетти түзгөн бирден бир бул журналисттер деп ойлойм мен. Рахмат эке. Хабибулла, фонд иштери кандай? Кудайга шүгүр. Мен артта калдымбы, же силер көтөрүлүп кеттиңерби? Акыркы кезде мындай силердин долбоорлоруңардан кабарым жок да. Биз Кудай буйруп колубуздан келишинче эл аралап баягы кичинекей фонд катары дагы баарына жете албайт экенбиз. Баягы жардам берип же болбосо социалдык желилерден дагы болушунча активдүү колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Анан биздин дагы эң чоң долбоорлорубуздан бирөөсү дагы кароосуз калган балдар. Алардын көйгөйү көп, бирок биз ошол көйгөйлөр, ошол долбоорлор аркылуу чет жака да көп чыгып атабыз. Эмне үчүн дегенде, четтеги мекендештердин өзгөчө бир мамлекетке болгон сагынычы, патриоттуулук сезими, андан кийин өлкөгө кошо турган бир жардамым болсун деген өздөрүнүн ой тилек максаттары болот экен. Ошол максаттар, патриоттуулук сезимдерди да козгоп барып, ошол мекендештерин жакшы тосуп алуусу менен ал жерден дагы көптөгөн кайрымдуулук иштерге себепчи болуп келип атабыз. Анан ошол аркылуу дагы биз бир гана барып кайрымдуулукка үгүттөбөй, өзүбүздүн каада салттарыбызды унутпоого, тилибизди унутпоого,
Мен ойлойм бир мамлекеттин жасай турган баягы маданияттык иш чараларды да уюштуруп келебиз да ал жерге бир ырчы чоорчу акын төкмө акындарды кошо алып барабыз. Алардын ошол мекендештердин колдоосу менен барып келебиз. Ошол нерсени уюштуруп кээде ошол жактагылар деле айтып калышат, силер бир элчинин кыла турган жумушуну же болбосо мамлекет тараптан ушул жалпы мекендештердин башын бириктирип ынтымакка чакырып, ушул тилибизди унутпоого чакырып, ар кандай маданий иш чараларды өзүбүз сагынган баягы эски ырлар болобу, ушундай төкмө акындарды алып келип атасыңар. Бул абдан жакшы иш. Балким биз мамлекеттен баягы баарыбыз эле күтүп отурсак, мисалга мен дайым айтам да, мен мамлекет мага эмне кылды эмес, мен мамлекетке эмне кошо алдым деген ой пикирди көбүрөөк тутутам да. Ошол себептен дагы жалпы мекендештерди айтып келем. Ал көпчүлүк учурда мен Америка, Европа, ушул Азия жактагы Корея өлкөсү болсун, Россия, Казакстан кайсыл жерге барып сурабайын, көбүн эсе жаранды калгандар, анан 98% кайтып келбөө максатында да көпчүлүгү тилекке каршы. Анан эмне себептен десең, социалдык желилер азыр активдүү болуп атпайбы? Кыргызстанда жаланган негативный эмелер, бирок биз кандай баралы, ушул өнүкпөсө же айлык майыналар жакшы болбосо дейт. Мен айтам аларга биз бир кадам таштайлы, буюрса өзгөрөт дейм да. Анан силер өзүңөр кадам таштап көрдүңөрбү деп сурайм. Анан ойлонуп калышат да, анан келгиле биргеликте кадам таштайбыз. Убагында мисалга көпчүлүк кээ бир мисалга өлкөлөр баягы кыйналып турган учурда четке чыккан мигранттар аркылуу бир бутка турган мамлекеттер болгон экен тарыхта. Ошол сыңары биз деле турабыз, үмүт өчпөсүн, келгиле шайтанда гана үмүт өчөт. Келгиле биргеликте курайбыз. Сиз биз бар Кыргызстанды курайбыз деп ушундай жакшы маанайда барып келип атабыз чет жака дагы. Анан Кыргызстан ичинде дагы ошол көп муктач кишилер, баягы муктач инсандар да көп кайрылышат. Бирок баарына жардам бере албасак да колубуздагы мүмкүнчүлүктү 100% колдонууга аракет кылабыз. Сиз жана жогоруда айткандай, ишкерлердин барып баягы мен ишкерлерди көбүнүн учурда баягы тамаша иретинде 3 категорияга бөлүп коем да. Бир категориясы бул бир бала арысы деп коем ошол кишилерди. Бала арысы дайым бал жасайт, бирок башкалар тарабынан колдонулат. Ал башкалар алып кетти деп бал жасабай койбойт, жасай берет экен. Кээ бир кишилер бар, ушунчалык жардам сурабасаң деле жардам берип турган. Сурабасаң деле алып келип мен кыргыз элим үчүн, балдар үчүн, келечек муун үчүн бөлүп турам деп өзүнүн жардамын таштап, өзү жасап турат. Экинчи категорияларды тамаша иретинде губка деп коем. Мен аларга барып жолуккан сайын, барып түшүндүргөн сайын, маселелер түшүргөн сайын өздөрү жана губканы кандай мындай сыга турган болсоң суу чыккандай өздөрү берилет да, ушуну мен деле жасасам болот экен, мага эмне талап дегендей. Анан үчүнчү түр кишилер бар, булар тамаша иретинде таш деп коем да. Ташка урсаң чагылган чыгат эмеспи? Ошол сыңары ар түрдүү кишилер бар, бирок биз дагы чет өлкөдөн акча алып келүү эмес, өзүбүздүн Кыргызстандын көйгөйүнү өзүбүз чече алабыз. Келгиле биз кайрымдуулук маданиятын кыргыз жарандары түптөйлү деген максатта. Албетте биз бергенди үйрөнүшүбүз керек. Тилекке каршы буга чейинки убакытта биз бер дегенди үйрөндүк да. Мечитти да бирөөлөр салып бериш керек, балдарды бирөөлөр окутуп бериш керек, жолду бирөө салып бериш керек, койчу баары жокту бирөө кылып бериш керек. Биз ушу социалдык желеде сындап гана отурушубуз керек. Мына мынтип койду, мына жеп койду, мына мынтип койду. Бергенди үйрөнүш керек. Үйрөтүш да керек экен. Бер муногуну, бер. Кудай сага берип атабы? Бер муногунда. Аллах разы болсун. Бизде бир уртамга ылайык тыныгыбыз бар. Эгер уруксат берсеңиздер, муногу Let's Go деген судан уртаганча бир тыныгып алып алалы. Бисмилlah. Айтып койсоң мага. Начар болот.
Кылычтарлыкка чакырбай койдум. Мамлекет не при чем. Ошо президент үйгө кирип арак ичпе деп айтыш керекпи? Туура мына эшигиңди шыпыр деп президент айтыш керекпи? Әрбір адамның өзүнө. Әрбір адамның өзүнө. Албетте. Мейли алардын деле кылган, бирок өзү биринчи баары жок өзүнүн тегерегинде. Сөйлеп қоя берсеңіз. Сүйлейін бе? Угулуп атабы азыр сүйлейм. Мына эми угулду. Жаңыра баштады. Мен айтам ушу, Мыктыбек өзүң кыла турган иштин баарын кылып коюп туруп анан кийин мамлекет тарапты кара депчи. Мен деле кылбаган иш болуп турат. Эл деле көнүп калды ошого. Карабай калды азыр өкмөт. Бизде дарбадар деп коет го. Дарбадар болуп калды. Азыр мен айтамын, кыскасы убакыт болсо мен ошо өкмөттүн кылган мамилесин Абибулла менен да таанышпыз. Мындай бир жолу кантка келишкен да булар. Кантка келип ветерандар менен бир ушундай иш-чара өткөрүшкөн, ошондо таанышканбыз. Эсиңде беле? Ханбек байкен, сизди Эсиңен чыгып кетти окшойт го. Сен көп жерде болосуң. Жакшы тааныйм мен. Мен да радио көп угам да. Кандай экен үнү өзгөчө да. Радиодон өзүмен чыгам, айтып атпайм, биз радиосуз жашай албайбыз да, маалыматым бар. Сиз өзүңүз бир радио студия ачпайсызбы? Assalamu alaikum. Эфирди улантабыз. Мен Мыктыбек Арыстанбек 5-чи каналда түз эфирде Орозодо 30 күн аттуу долбоорубуз менен бизге азыр гана кошулгандар үчүн дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн. Бизде конокто Эрдик подвиг фондунун негиздөөчүсү Каныбек агай отурат. Жана ошондой эле Элим барсыңбы кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү Хабибулла отурат. Каныбек, сизге суроо. Эрдик фондусу жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Бул Эрдик подвиг деп аталат. Эрдик подвиг. Эрдик эмес, Эрдик тире подвиг деп аталат. Бул биздин негизги кылган кызматыбыз бул Улуу Ата Мекенин согуштан кайтпай калган дареги дайныстарды издөө жумуштарын жүргүзөбүз. Bizde ушундай адамдар бар, 56.024 деп бизге статистикалык сандарды берген, бирок мындан да көп 80 миңге жакын кыргызстандык жоокерлер Ата Мекен согуштан кайтпай калышканда дайыны жок. Дайыны жок дарегиде. Булар орусча айтканда пропавший без вести деп коет да. А жанагы согушта курман болгондор бар, кайтып келгендер бар, Кудайга шүр. Аларга биз эмес жок. Именно дареги дайныштар менен иштейбиз. Мына бүгүнкү күнгө бизге кайрылуулар боюнча 1517 кыргызстандык жоокердин кайсы жерде курман болгонун жерин тактадык азырчы. 1700. 1517 киши. Канча убакыттын ичинде? Бул эми биз өзү 2010-жылдан баштап семейный пилоттук долбоор катары баштаганбыз. 2015-жылы Эрдик подвиг деп каттоодон өткөнбүз юстициядан. Эми активдүү иштегенибиз 4 жыл болду, а так 8 жыл болду. Каныбек, мынагу Улуу Ата Мекендик согуштун тарыхына мына ошол Улуу Ата Мекендик согуштан калган мурас дейбизби? Ошого акыркы жылдары кызыгуу өсө баштады десем туура болобу? Туура айтасыз. Себеби мындайда 73 жыл жеңиштин 73 жылдан быйыл биз майрамдадык. Айрым адамдар мага айтат, эми аны эмне кыласыңар козгоп дейт да. Тиги сөөгү сөпөт болду деп аталардын дейт. Жок, андай эмес. Канчалык согуш жылдары бизден алыстаган сайын ошончолук бизге жакындай берет. Анан жана аталары сал жөнөкөй эле бир мындай бир орусча айткандай вещь эмес, алар биздин аталарыбыз, биздин чоң аталарыбыз. Алар бир эле баягы илгери Советтер Союзунун өлкөнүн эмес, булар адамзатты, дүйнөдөгү адамзатты жана фашизм деген нерседен сактап калышты да. Ооба. Ошо сактап калганга жеңишке жеткен Совет эли, Кызыл армиянын катарындагы биздин 360 миңден ашыгыраак биздин кыргызстандтар ошо согушка кеткен. 360 миң миңден ашуун уул барды. Кыргызстандык жоокерлер согушка кетишкен. Ошолордун мынакей 114 миңде 120 миңге жакыны курман болушкан. А мына 60-тан 80 миңге жакын дареги дайныстап атпайбы мен? Бул биз такталган эмес, бул мындай да биздин республикабыз эми баары канчалык айтканыбыз менен Кремлдин оозун карап турган. Эмне деп айтат? Кандай маалымат берсе, ошо туура деп отурганбыз. Азыр биз архивдик жана документтер менен таанышып атканда абдан кызыктуу маалыматтар чыгат, Мыктыбек мырза. Ошондон аталарыбыздын эрдигин даңктоо, алардын кайсы жерде курман болгонун издөө, ал биздин милдет.
Туура айтасыз. Мындай да, мына исламда да айтылат да. Шахид деп коет. Шахид деген эмне? Бул Шehit. эл үчүн, мекен үчүн курман болгондор. Шахидтер дейт. Аларга эң чоң сыйлык берилет деп айтылат. Ошон үчүн ар бир адам баласы өзүнүн мекенин, элин коргоого дайыр болуш керек. Мен жана башында айтып кеттим, Кыргызстанда согуш болбосун деги эле жүзүнөн согуш болбосунчу, бирок дүйнө жүзүнчү мен айта албайм да, өзүмдүн мекеним үчүн айта аламын. Эгерде Кыргызстанда согуш болбосун дей турган болсок, биз ар дайым дайыр болушубуз керек. А дайыр болуш деген кандай сөз? Бул патриоттор болуш керек. Үлгү ала турган, үлгү боло турган кийим, үлгү боло турган ошо согушта курман болгон биздин аталарыбыз да. Буногу акыркы жылдарда кызыгуу көбөйдү деп атпаймынбы? Ооба. Мен жанагы ар жылы 9-майда биздин муун биздин да балдарыбыз ошондо согуштагы согуш муунунун чеберелери болуп калабы? Небере чеберелери болуп калат дейм. Чеберлер болуп Ооба. калды. Аскердик кийимдерди кийип, кээ бирлер мүмкүнчүлүгү барлары, кээ бирлер ошо сүрөттөрүн көтөрүп чыгышат. Мен былтыр да өзүм атайын барып форма сатып алып кийип чыктым, Каныбеке. Фейсбукка коюп койсом, мен айтылбаган сөздүн баары айтылды, бирок мен башка нерсени айткым келет. Муногу 9-май күнү аскер кийимин кийип, мен 3 чоң атам тең барып келген согушка. 3 бир тууган чоң аталар. Үчөөсүнүн сүрөтүн көтөрүп, элдин ичинде жүргөндө, биягыңды карасаң да бир сүрөт, биягыңды карасаң да бир сүрөт. Мына ошол учурдагы жокерлердин арасында бараткандай болдум бир кезде. Сезим ошондой болот. Ооба. Мындай бир дүйша, мындай бир келет экен да, анан мен ойлоп койдум, бул согуштун апатын, опатын, бул согуштун аламатын биз азыр сезбейт экенбиз деп койдум. Биз аны билбейт экенбиз, кандай бул оор аламат экендигин билбейт экенбиз дедим. Ошол жерде мен айтып кетейинчи оюмду, Мыктыбек мырза, бул бессмертный полк жана өлбөс полк деп чыгып жүргөн нерсе, мына бизде Кыргызстанда да ушул азыр Бишкек шаарында болсо, эми бардык райондордо, шаарларда ошентип чыга баштады. Мен бул нерсеге эки жактуу карайм, мен бир жактуу карабайм. Биринчиден, туура, эгерде башка мүмкүнчүлүктөр болбосо, ушул неберелер эгерде унутуп баратса, чеберелер азыр мына ошо чоң аталар менен, туугандар менен сыймыктанышып, ошолордун атын өчүрбөй, ошентип эгерде мүмкүнчүлүк болсо, сүрөтү болсо, сүрөтүн көтөрүп чыгып, жана сиз айткандай, өзүңүзгө окшогон ошо баатыр аталардын балдары, неберелери бир катар менен баратканда жанагындай сезимдер келет. Өзүн бир мекенчил патриот, жокер катары сезет да, анан ошо кандай жанагы тоңуп калган же өчүп калган жана сезимдер бар го, жанагы клеткалар, ошолор ойгонот. Ошондо ал өзүн жанагындай айтып атпаймынбы, жокер катары сезет. Бул бир жагы да, бул бир жагы. Жанагы медалдын бир жагы дегендейчи. Мен экинчи жагын айтайын. Жанагыдай да сиз айтып атпайсызбы, мен 3 бир тууганыбыз согушка катышкан деп. Кыргызстанда бирде үй бүлө жок да, согуштун зыяны тийбеген, кесепет тийбеген. Ар бир үй бүлөдөн согушка кеткен бир киши эсеп эмес. Биз билебиз, бизге кайрылышканда бир үй бүлөдөн 5-6 киши кеткендер бар. Көрдүңөрбү? Ушундай үй бүлөлөр бар да. Анан эгерде жок, мен үй бүлөм менен эч ким согушка катышпаган дегендердин дагы, алардын дагы ошо аталары жана картайып калган абышкалар согушка барып алган, же болбосо кичинекей өспүрүм болгон балдар ошо согуш жылдарында жана оорукту иштеген, тыл деп коет го, өстүр жебей, өстүр ичпей, ачка калышып, суугуна тогуп, ысыгына күйүп, баардыгы жеңиш үчүн, баардыгы фронтко деп ошондой болушкан. Өздөрүн тапкан майнасын жанагы танк, самолет деп Кыргызстандан ошол жака жөнөтүшкөн. Бул тарыхта айтылбай келе жатат, айтылат эми көп эметпейт. Анан экинчи жагы бар, Мыктыбек мырза. Мен айтып келем, мына биз ар жыл сайын 5-май күнү Бишкек шаарында мына Жеңиш аянты турат, Чопок көчөсүндө, ошол жерде түбөлүк от бар. Ар жыл сайын 5-майда биз ошол жерге чогулабыз. Биз айтабыз, биз эми биздики айтып атпайм, Дарья Гедаевичтардын туугандары, алар картайып калышты байкуштар, аталар, апалар, биздин азыр чоң эне, тайыне, чоң ата, таяталарыбызчы, анын балдары ушул жерге келгиле дейбиз. Алар баса албайт, жанагындай тиги түштүккө дарбазадан баштап бул жака чейинчи, алар келип ошол жерге келип, жана түбөлүк оттун жанына келип эскеришип, кадимкидей жанагындай эми аскердин өзүнүн ритуалдары бар. Минута молчания деп коет. Анан кыргызча жана же болбосо мусулманча Куран окуйбуз ошол жерде. Анан кийин булар бир муунда. Булар эскеришет ошол жерде турупчу, ыйлашат байкуштар, айтып беришет бир нерсе. Бугун чыгарышат. Себеби дегенде бул категория, өзүнчө категория. Мен айтып коем, Кудай өзү кечирсин, шордуу муун дейм. Буларга эч качан көңүл бурулган эмес. Себеби булар согуштан кайтпай калгандардын балдары, кыздары болуп атпайбы? Ошон үчүн мен айтам, буларга
ошондой эле статус бериш керек. Эгерде силер 70 жыл же болсо биз 65 жылдан бери эметип атабыз, ушул убакка чейин силер дареги дайынстап кандайдыр булардын эрдигине күмөн санап аткан болсоңор, мына Кудайга шүгүр биз тактап берип атпайбызбы? Көрсө булар дагы эрдик көрсөтүп курман болушкандар. Болгону гана булардын мүрзөлөрү кайсы экени, кайсы жерде көмүлгөнү сөөгө, мүрзөсү кайда экенин билген эмеспиз да. Анан кийин жанагы мен сөзүн эметип коеюн, жанагы парад жөнүндө бессмертный полк Кыргызстанда болуп атат. Мына азыр кыргызстандыктар Хабибулла айткандай дүйнө жүзүндө жүрөт. Айрыкча Россияда, башка жактарда мен мына согуш болгон мамлекеттерде кыргызстандыктар ушу мен уга турган болсо айтат элем, ошо 9 май бессмертный полк болгондо сөзсүз түрдө чыккыла Кыргызстандтар өзүңөрчө бөлүнүп, мына биз Кыргызстанданбыз деп. Биздин аталарыбыз, биздин чоң аталарыбыз Европаны фашизмден куткарган, Берлинге чейин барган. Биз ошолордун урпактарыбыз. Мына биз басып жүргөн жерде ушул мамлекеттер, Россия болобу, башка Европа, Польша, Румыния, Венгрия болобу, эч качан силер ал жерде бөлөк адам эмессиңер, силер баатырлардын урпактарысыңар. Кыргызстандтар ушуну билип койгула. Рахмат. Ушуну айткым келет. Рахмат. Чындыгын айтканда, мына ушуну ойлонуш керек. Биздин балдар аяка барып, эшигин шыпырып, карын күрөп жүргөнү менен Баатырлардын урпактары. Баатырлардын урпактары. Алар ошо бизге карын күрөткөнүнө биздин аталарыбыз ошолорго ушул шартты түзүшүнө себепкер болгон. Биздин аталарыбыздын каны менен эркиндигин алып фашизмден эми бизге карын күрөтөт. Көрдүңүзбү? Муну эң туура айтып атасыз. Муну биз аларга да кез келгенде айтып коюш керек. Биз карыңды көрүп атканыбыз менен билип кой, сен кантип бизге. Башыңды көтөрүп жүр деп айтыш керек. Кыргызстандык, сен башыңды көтөрүп жүр. Сен баатырдын урпагысың, сен Европада, сен кенен басып жүрүшүң керек. Керек болсо ошо Европанын поляк болобу, венгр, югослав болобу, же немец болобу, же орус болобу, же белорус, украин, алар сени кучагын тосуп сени бетиңден өп, маңдан өп, сага колуңду кысыбаш керек. Тиги кыргыз, тиги герой депчи. Гастарбайтер анан тигиндей мындай чуркөдөбүздөн. Туура айтасыз. Кайра Кыргызстанга келели, уруксат берсеңер, кайра элим барсыңбы фонду боюнча. Азыр кайсы долбоорлор иштеп атат, Хабибулла? Азыркы учурда эми орозо ыйык Рамазан айында биз ошол бизге кайрылган 1000ден ашуун биздин каттобузда турган биздин аз камсыз болгон үй бүлөлөрүбүз, ошо жесир апаларыбыз, көп балалуу энелерибиз бар. Биз аларга колубуздан келишинче ишкерлер менен компанияларга кайрылып, ошол орозонун урматына бир кубанычына ортоктош бололу деп азыр 1000 сомдук азык-түлүк баштыкчаларын даярдап атабыз да. Табабызбы, дароо адрестерин беребиз, же болбосо алар менен кошо барабыз дагы орозонун урматы, бир орозонун дагы бир берекелүү бир ай экендигин аларга да сездиртип, мына силерди унутпаган ишкерлер бар, силерди унутпаган биздин мекендештерибиз бар деп азык-түлүк бергенге аракет жасап атабыз. Ал азык-түлүктүн ичинде дагы баягы 1000 сомдук дейбиз, эми кээ бир үй бүлөлөрдө 1000 сомдук көп деле акча болбошу мүмкүн, бирок муктач жанагындай аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн 1 жума, 2 жума, кээ бирлеринин 1 айга чейинки азык-түлүгү болот да, 1000 сомдук. Алда ошо күнүмдүк жанагы ошол керектелүүчү азык-түлүктөр болот да. Хабибулла, мен бир нерсени айткым келет. Балким менин оюм туура эместир. Мен да бир кайрымдуулук фондунда иштейм. Өзүмдүн да фондум бар. Мен өткөндө бир аябай жагымсыз окуя болду. Бир келин 8 баласы бар экен, 6 өзүнүнкү, аябай жакыр жашайт экен. Мен ушу комиссия болуп бардык, жардам берели деп ушу бирөөлөр айткандан, чындыгында өтө оор абалда жашайт экен, 8 бала, бирөөсү орукчан да экен. Анан ошого биз каражат издей баштадык. Каражат издеп, жардам берип туралы деп, ушу колунда бар балдардан стипендия чыгаралы деп издей баштасак, бир күн мага бирөө чалат. Ажеке, сизге рахмат. Бирок мен анын күйөөсү болом. Мен тирүүмүн. Мен азыр ата-энемдин үйүндө жатам. Ошону багамын деп, курулуштан жыгылып, белим кокустап, кыймылдай албай калганда мени чыгарып салган үйдөн. Анан көрүнгөн жерге барып, ушинтип акча табат. Наркы бөлмөлөргө кирсеңиз көрмөксүз чыныгы жашоодо. Мен абат кылып койгом жашоосун. Мен жана башыма бир көрөк менен бир койгондой болду. Анан ушул нерсеге ойлонуп баштасак, мен айтайын дегеним, Хабибулла, биз элибизди жатуу ичээрликке үйрөтүп коюп аткан жокпузбу? Мунагу аз камсыз болгон деген нерсени мен Египетте окуп жүргөндө көргөм да. Акчасы жок үй бүлөнү мен көргөм. Бул эмне экендигин. Кыргызстанда ачкадан өлбөйт деп ишенем да. Балким бир үйрөтөбүзбү буларды?
сурабай өзүңдүн аракетиң менен жашаганды үйрөтөбүзбү, балким тилемчилик маданиятын тургузуп бербейбизби деп ойлонуп калдым. Ушуну сага ортого салгым келип атат. Биз ошол келип эле кайрылган кишилерге жардам бере бербейбиз, сиз айткандай. Мага окшобойт экениңер да? Жок. Андай маанилүү эмес, бирок биз Жок, чындыгында мен ошондой болдум. социалдык изилдөөсүз жасайбыз. Келип кайрылгандан кийин анкетанын бир өзү эмеси бар. Аны толтурулгандан кийин бир эмеси чыгып калат. Андан кийин биз барып ошол билгизбей барып анын үйүнү көрөбүз. Коңшуларынан сурайбыз. Анан ал жердеги социалдык жанагы биздин социалдык өнүктүрүү министрлигинин ар бир жерде өзүнүн өкүлчүлүктөрү бар да. Алардан баягы аз камсыз болгон деген үй бүлө алар дагы изилдеп чыгышкан да. Ошондой нерселерден кийин биз ошол үй бүлөгө 7000 сомдон аз кирешек кирген үй бүлөлөрдү алабыз дагы, аларды биз эме сунуштайбыз. 6 айлык же 1 жылдык алар менен келишим түзөбүз дагы, айтабыз. Сиз ушул мөөнөттө сиз муктаж экенсиз, чындыгында биздин талаптарга туура келдиңиз, бирок биз могул курстарга барыңыз. Буларга курстарга барбасаңыз бизден азык-түлүк ала албайсыз. Балык кармаганды үйрөнүңүз. Биз ушул мөөнөт ичинде, 6 ай мөөнөт ичинде биз сизге ушул шансты беребиз. Азык-түлүк үчүн чуркабаңыз, биз азык-түлүктү камсыздайбыз. Сиз могу курска барып үйрөнүңүз дагы, 6 айдан кийин өзүңүздүн оокатыңызды өзүңүз кылып кетиңиз. Барбы ушундай мисалдар? Биз көп эле жасап келебиз. Мисалга ар бир кишинин жөндөмдүүлүгүнү сурайбыз сөзсүз түрдө. Бирөөлөр болсо мен тигүүчүлүккө шыгым бар дейт, бирөөлөр болсо мен ширетүүгө шыгым бар дейт, бирөөлөр болсо чач тарашка шыгым бар дейт, бирөөлөр болсо массаж үйрөнгөнгө шыгым бар дейт. Ар кандай ар бир адамдын өзүнүн шыгына карата биз ошол курстарды сунуштап, курстар менен иштешкен жерлерибиз же болбосо өзүбүз жанагындай волонтерлор аркылуу үйрөткөн жерлерибиз бар. Ошол үйрөнгөндөн кийин 6 ай мөөнөтпү же 1 жыл мөөнөт өткөндөн кийин биз аларды карабайбыз. Сиз капа болбоңуз, биздин эмебиз бүттү. Сиз өзүңүздүн оокатыңызды өзүңүз кылып кетиңиз. Азыр катарда турган экинчи кишилер бар, биз аларга үйрөтүшүбүз керек. Анан мен тилекке каршы жана жогорудагы мисал айтканыңызда андай да толтура, бизди алдап келгендер да бар. Анан 1 жыл бою Бизде Абибулла, мен бир нерсеге таң калдым. $40 стипендияны джип менен келип алган аялдар бар экен. Мен ушуну көрдүм. болушу мүмкүн, бирок бизде андай нерсе жок. Мурда башында болушу мүмкүн, бирок биз азыр ар бир эмени кылдаттык менен элге да жаман болбойбуз. Эртең күнү мен мисалга ишкерлердин өздөрүнө адрес беребиз же эме кылабыз. Алар айтпай эле үйүнө барып туруп жардам бергенде таасирленип, чындыгында муктаж экенин көрүп келишет да. Бирок алдагандар бат эле бизге да билинип калат. Биз билип калабыз, ошол өзүбүз баягы психолог болуп калдык. Аябай, силердин ыкпаңар мага жактыры. Балык бере берсең, түштүктө дарбадар деп коебу? Дарбадар болуп калат да. Кармаганды үйрөтүш керек экен. Мен ушуну ойлонуп жүргөм. Кандай кылабыз? Мына карачы, сонун система. Эми Каныбеке, кайра сизге келели. Биздин убактыбыз аягына чыгып атат. Мындан биягын ошо калган бир 5 мүнөттөй убактыбыз калды. Эмнени айтайын деген оюңар бар? Мен сизди азыр мына Хабибулла берген сурооңузга мен дагы кичине өзүм оюмду айтайын дедим да. Туура айтасыңар, Кыргызстан Кудайга шүр баягы биринчи эгемендик жылдары караганда азыр уже бутуна туруп калды жакшынакай. Мунун баары эл өз аракет кылып атат. Мына чет өлкөдө жүргөн биздин жаштарыбыз дагы ошо салымын кошуп, үй салып атышат, жолдорду салып, өздөрүнүн айылдарында да мектептерин эметип, көчөлөрүнө свет коюшуп, анан жанагындай муктаждарга жардам бере баштады. Кыргыздар үйрөндү ушул нерсеничи. Кудайга шүр жакшы болуп калды. Анан чын эле жанагынтип биз жанагы орустар айткандай паразитизм деп коет. Ушу мага бир деп эле жата бербестен өздөрү аракет кылыш керек. Мен дагы мына биз жанагы дарегиденстарды изилдөөдөн башка дагы биз мындай кылабыз да, Мыктыбек мырза, сиз көрүп турасыз. Биз майыптар менен да иш жасайбыз. Көз азиз, көзү начар көргөн өспүрүмдөр менен. Эми чоңдор өздөрү иш кылсын дейбиз. Мага чалышат, менин көзүм көрбөйт деп жана сиз айткандай чоң эле, алды күчтүү эле адамдар эметет. Мен айтам, эми Кудай Таалам ошону жазган экен сага, бул сыноо, аракет кыл, башың менен, акылың менен ойлосоң колуңан бирдеме келет дейм да. Анан биз көбүнчө өспүрүмдөргө жардам беребиз. Ошо жардамдын бири, мен өзү мына Кырсыкка чейин чоң спортто жүргөнмүн. Анан кийин Кырсык болуп ушундай болуп калды, бирок баягы спорт деген спорт экен. Ал ошо именно коллективизмди тарбиялайт экен, мекенчиликти тарбиялайт экен, а мекенди, элиңди сүйүүнү тарбиялайт экен да. Убагында мен да Кыргызстан желегин көтөрүп көп жерлерде болдум эле. Азыр мен колуман келген нерсе мына бул жерде турат, бул жерде мына топ. Бул топ жөнөкөй топ эмес. Бул топ мындай мына.
Уктуңарбы? Бул майыптар үчүн, көз ажистер үчүн жасалган топ. Мен мындай топты өзүм 20 жылдан ашык издеп. İçindeki шылдыраған эмне? İçinde шылдырагы бар специальный. Бул мына шылдыраганда көз ажиз киши билет. Мына бияка кетсе, бияка кетти. Бияка кетсе, бияка кетти. Аркасынан кубалайт. Анан мен ушундай топты өзүм таппай жүргөм илгери 20 жылдай почти. Аны мына Кудай шүрү кийин баягы Германиядан бирөө салды мага, мен жубайымдын классташы. Ушундай мен издеп атам, сразу салды. Башка бир топ, анан ошону алгандан кийин мен ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Кантшарын Абдышата фирмасынын генерал директору Сакибаев Совет Абдышка рахматын айтайын атам. Ал мен ошону кайрылдым, ушундай топтор керек дедим. Сразу тиги Германиядан келген топту көрүп туруп, ушундай топторду бизге берди. Биз бул топторду азыр көз ажыз жана айтып аткан өспүрүм балдарга ар бир бала деген ал майып болсо да ойногусу келет, туурабы? Аны төрөгөн эне кыйналат. Мен күнөөлүү жок, ал эми Кудайдын кудурети менен болгон нерсе. Ойнош үчүн ушундай топторду биз беребиз. Алар кичине ойноп, мына аркасынан кубалатчы, ойносун. Чоңдор болсолар кадимки эле футбол ойношот. Ошондуктан мына бүгүн 5-каналды көрүп тургандар болсо, ушу мен азыр Мыктыбек мырзага берем бул топту. Анан ошо кийин биринчи чалып Мыктыбек мырзага. Анан ушуну эгерде жанагындай баласы муктаж болсо, ушу топту алып, баласы менен бирге кичине ойноп, баласынын көңүлүн көтөрсүн Мыктыбек мырза. Эскерип коеюн. Сонун белек. Сонун. Мындан башка да бир мен телекөрүүчүлөргө кайрылам. Кимдин үйүндө көзү азиз бөбөк болсо, мына ушул оюнчук биздин Каныбек агабыздан. Мага чалыңыздар, мен Facebook'та бармын. Facebook'тан жазыңыздар да келип, ким биринчи байланышка чыкса алып кетет дедиңиз. Туурабы? Адлеттүү болобу? Болду. Топ мына менин алдымда. Абибулла, кезек сенде. Ушул улуу Рамазан айы баарыбызга тынчтык, ушул молчулук, ынтымак, ушул биримдик алып келсин. Жалпы сиздин да иштериңиздерге ийгилик. Кыргызстанда эч жакыр адам болбосун. Каныбек агабыз айткандай, ушул майып болсо дагы өз тагдырына ыраазы болуп, Кудай Тааланын берген сыноосуна чындыгында өзү ыраазы болуп эме болсо, баарыбыз баягы ынтымакта, анан кыргыз элинде кайрымдуулук маданиятты баарыбыз биргеликте түптөсөк, менин оюмча бири-бирибизге жардам берсек, мына бай кишилер деле өзүнүн жумушчуларынын жардамы менен байып атпайбы? Жардамдашуу бул ар бир адамга керек. Ошол сыңары биз бири-бирибизди колдосок, эч качан бирөөнүн колунда кор болбойбуз. Бири-бирибизди колдосок, биздин келечекте бул өнүгө турган мамлекеттердин катарына кошулушубуз мүмкүн. Ошон үчүн баарыңыздарды ынтымакка, биримдикке чакырып кетем. Улуу Рамазан айында кармаган орозоңуңуздар кабыл болсун. Кызматташууга дайым даярбыз. Абибулла да кургол келген жок. Мага мына Грузия кантип реформа жасалды деген китепти мага белек алып келтир. Мен дароо эле мунун сыртын чыгарып, ошол жерден барактай баштадым эле, ошон үчүн менин алдымда туруп калды. Чоң рахмат. Мага өз китептен өткөн белек жок. Муну белекке бербесең мен суранып берчи деп албакмын да. Эми биздин да чакан 10 секунд. Ушул программаны менин апам Ташкөмүр шаарында, Шакчоодор шаарында карап атат. Ошол жакта карындашым, туугандарым бар, таласта туугандарым бар. Кантты үй билем көрүп отурушат. Колуңду көтөрүп койчу айланайын деди эле. Мына колумду көтөрүп коеюн. Мына биз да салам айтабыз. Бул китеп азыр Кыргызстанда абадай, суудай керек болуп аткан китеп. Ооба. Окуп чыгабыз. Рахмат Абибулла. Анан биздин да түйүнүбүз бар. Каныбекке жана кыргыз түйүнү менен да. Мынагу Ал-Халал деген адал эт азыктар фирмасынын берилген баштыгы бар. Ичинде сонун эмеси бар. Леско суусундуктары бар. Мына жерде жана Ратана деген адал шириндиктер бар. Конфет шоколаддар. Ушуну Ооз ачарга, Каныбекке, саарлыкка үй бүлөңүз менен тууган уруңуз менен ооз тийип коесуз. Абибулла, сизге да сага да ушундай эле түйүн. Элге белек берип жүрөсүңөр дайым. Мына биздер силерге берели. Чоң рахмат. Ошондой эле бир жигиттер мындай Мазда деген баткен өрүгүнөн шербет бышырышат. Эчтеке кошпойт. Мындан түшкөн киреше толугу менен кайрымдуулукка кетет, жетим-жетилерге кетет. Бизде Фрунзе, Боорсок дүкөндөрүндө сатылат. Ичип көрүңүздөр, сиздер да мындан кийин издеп ичип каласыздар. Чоң рахмат. Мыктыбек мырза. Келгениңиздерге Куттуу үйдөн курушпайт деген каттууладыңыз. Рахмат ушул. сизге. Келгениңиздерге чоң рахмат. Мен чындыгында Каныбекке көргөнүм өтө кубанычтамын сизди. Абибулла байланышка чыгып туруп, мен да аябай кубанычтамын. Бул берген адам Аллахка жакын. Сага ошону берип кой деп бергендерге Аллах Таала береке берсин. Ортосунда туруп берүүчүдөн муктаж болгондорго жеткирип аткан сага Аллах береке берсин. Агай кажыбас кайратыңызга мен таан берем. Мына ушундай кайрат менен жүрүңүз, бизди шыктандырасыз дайым.
сындаңыз, урушуңуз, укканга даярбыз дайым сиздин сыныңызды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз 5 каналда түз эфирде Орозодо 30 күн долбоорунун бүгүнкү чыгарылышында аягына чыгарып атабыз. Анда эли журт Аллах субханаху ва таала ар бир үйгө тынчтык берсин. Ушул Рамазанда эмнени тилек кылган болсок, Аллах таала насип эткен болсун, эмнени пландаштырган болсок, ишке ашырышты насип эткен болсун. Эртең да Кудай буйрса 2 сонун бир адамды ушул жерге чакырып отурабыз. Эртең да бизди көрүңүздөр. Бүгүн ким түз эфирде көргөнгө үлгүрбөй калган болсо, Мыктыбек Арстанбек деп YouTube'дан тапса, ошол жерге жүктөлөт. Анда эртеңкиге чейин саламу алейкум.